Бийлик Клоп жана Темиров Лайф жүргүзгөн иликтөөгө жооп берүүнү улантууда. Барселона футбол академиясы тууралуу иликтөө анын бийликтеги таасирдүү адамдар менен байланышын далилдеди. Президент Садыр Жапаров жеке өзү жооп берди. Кызык билдирүү, бирок Кыргызстандын улуттук курамасында Ташиевдин уулу Эмирхан Кыдыршаев ойнойт. Демек, падышанын уулу жок, бирок мамлекеттеги экинчи адамдын уулу бар. Камчыбек Ташиев академияда окуунун баасы $19,000 эмес, $12,000 деп ырастап чыкты. Алар айткандай $19,000 эмес, бир баланы бир жылга $12,000 тарбиялап атышат. Эң кызыктуу $12,000 деле көп адам көтөрө албайт. Стоит $19 500 в год обучение. Вот. Есть третья опция, кто хочет просто учиться в школе и тренироваться без проживания. Для них эта опция, сейчас я вам точно скажу, со скидками где-то в районе 12-15 тысяч. Ал эми Бишкектеги академия али курулууда. Жана анын баасы да канча болору белгисиз. Клоп жана Темиров Лайф чогуу иликтеген дагы бир факт. 23-жылы Камчы Көлбаевди өлтүрүп, андан кийин бир топ адам Камчы Көлбаевга тиешелүү деп камакка алышты. Алардын фирмаларын мамлекетке кайтардык деп жарыялашты. Алардын арасында алтын кени ээлеген компания айтылган жок. Бирок кыска убакыт өткөндөн кийин Ак Жолтой Майнинг жаңы ээси Консульери Групп болуп калды. Ал Айбек Алыбаевга таандык. Жаңы директор болуп Артур Алыбаев дайындалды. Ал Айбек Алыбаевдин уулу. Начинали строить один из наших руководителей страны. Это наш уважаемый Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич. И так как у нас уже давнишняя дружба, 15-летняя, 20-летняя дружба с этим человеком, он тоже очень большой любитель футбола. Ты напитки употребляли? Употреблял. Да? Чего ты меня снимаешь? Да. Бля, я хуею, блядь. Чего ты такой, блядь? Крутой, что ли, блядь? Таанышып алыңыздар, бул Айбек Алыбаевдин уулу Артур. Демек, УКМК өзү бул кендик кылмыштуу топ менен байланыштуу деп жарыялады, бирок аны Ташиевдин досуна өткөрүп беришти. Бул биринчи жолу эмес. Буга чейин Клоп жана Темиров Лайф Мадина базары жана анын айланасындагы жерлердин Жапаровдун жакын адамдарына кандайча өтүп кеткенин иликтеген. Айрыкча бул активдер Бурул Кыштабаевага Жапаровдун агасынын жубайына таандык болуп калган. Бирок бийлик бул иликтөөгө али күнгө чейин жооп бере элек. Балким алар дагы эле жакшы жооп ойлоп таба элек. Же балким Ташиевдин жообу дап-даяр. То есть алар ошол чыгып эле жанагындай жамандап туура эмес сөздөрдү айтса, аларга ишене бербек элегин. Алар ошондо бузугулар. Өздөрү бул жерге келип бир ташты көтөрүп койбойт. Бийлик эмне дебесе дагы биз иликтөөлөрдү уланта беребиз. Себеби бул коомчулуктун кызыкчылыгын көздөгөн максат. Эгер силер бизге жардам бергиңиз келсе, Patreon аркылуу колдосоңор болот. Шилтеме описанияда. Ушул менен аягына чыктык. Саламатта болгула. Кызык жашоо башталды, иштетели баштады. Бир муштумдай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу.